буруңуздар, илахият маселесине кирип атабыз. Алланын затына, сыпатына, афалдарына тиешелүү. Афал деген Аллах жараткан нерселери. Не деп айтабыз? Би анна Аллах субханаху ва таала вахидун. Аллах таала жалгыз деп. Вахидун. Аллах таала затында да, сыпатында да, афалдарында да эч ким ага тең келе албайт. Ла шарика лаху, Алланын шериги жок. Мурда да болгон эмес, азыр дагы болбойт, кийин дагы болбойт. Ла шарика лаху мутлакан шей. Эч кайсы тараптан болбойт. Чоң иште да, кичине иште дагы. Вала шай'a мислуху. Аллага тең келе турган эч ким жок. Ихлас сүрөсүндө Аллах таала эмне дейт? Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Алла эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Ай ва лам якун лаху назиран юмасилуху. Аллахка тең келе турган эч ким жок. Вала шай ю'джизу. Аллах таала эч бир нерсе алсыз кылып кое албайт. Аллах тааланы алсыз кыла турган нерсенин өзү жок. Анткени Аллах бардыгынын эгеси, жаратуучусу, бардыгыбыз Алланын мүлкүндөбүз. Ушуну жүрөккө сиңириш керек да, акыйдада. Бардыгыбыз Алланын мүлкүндөбүз. Мүлкүндө болгон нерсе кантип жаратуучуга каршы чыга алат? Вала илаха гайруху. Аллахтан башка жаратуучу дагы зат жок. Туугандар, бияндан субхана таала вахидун дегенде затында да, сыпатында да, афалдарында да. Вала шай'a мислуху дегенде мислухуну сызыңыздар астын. Кыргызча биринчи түшүндүрдүм которуп, эми бир аз азмолак түшүндүрдүм. Китептин даражасына ылайык гана түшүндүрөбүз, а болбосо терең кирсек кирип кете беребиз туугандар. Мисл бар, бизде шариатта 3 нерсе бар, көңүл буруңуз. Мисл бар, шабах бар, анан назир бар. Алымдар айтышат, эң 100дөн 100 окшошкон мисл болот, көбүнчө окшогон. Назир болот, көбүнчө окшогон, азында окшогон шабих болот дейт. Кээ бир алымдар тетирейт, айтор 3 сөз бар. 100дөн 100 дагы Аллах таала окшогон эч нерсе жок. Мисл боло турган. Көпчүлүк бөлүгүндө окшой турганда назир эч бир нерсе жок. Аллах таалага аз бөлүгүндө окшой тургандагы шабих эч бир нерсе жок. Аллах таалага кээ бир жеринде да эч ким окшошо албайт. Ысмында затын сыфат. Вала шай'a ю'джизуху. Вала шай'a ю'джизухунун ичинде тагдыр маселеси камтылып келет. Аллах таала тагдырда, мисалы кайсы бир пендени мусулман эмес деп, бул мусулман болбой өлөт деп тагдырда жазса, ал инсан Алланын каалоосуна, тагдырына, илимине каршы чыгып туруп, мусулман болуп өлө албайт эч качан. Бул деген сөз вала шай'a ю'джизуху деген. Аллах тааланын каалаганы болот деген сөз. Бирок бул жерде Алланын каалаганы болот, пендеде тандоо болот. Пендеге Аллах таала тандоо берет, ошол тандоону каяка жумшайт, Аллах таала алдын ала билип, сыпаттап мүнөздөп туруп жаздыртат бериштеге. Сыпаттап туруп. Түшүнүктүүбү? Сыпаттап. Пендеге тандоо берилет, пенде ушуну ушундай колдонот деп. Демек эч ким натыйжада Аллах тааланы алсыз кыла албайт. Бардыгы Кудай таала жазгандай, мерчемделгендей, Кудай таала билгендей болот. Кудай таалага эч бир нерсе белгисиз болуп калбайт. Вала илаха гайру. Аллахтан башка Кудай жок. Демек мунун натыйжасы фала ястахиккул ибадата иллаллах. Ибадатка Аллах таала гана татыктуу, башка эч ким Кудай болбогондон кийин ибадатты жалгыз Аллага арнайбыз. Ширк кошулбайт, кичинекей ширк риядан да сактанабыз. Бисмилlah. Бисмилlah. Аллах таала эми могул жери илахият болсо сыфат, Аллахтын сыпаттарына кетип атат. Кадимун, муну сызып коесуздар астын. Аллах таала эзелки зат. Кадим дегенде туугандар биринчи китепте акыйданын акыйкатын айткан жокмун, бул жерден кыскача эскерте кетейин, көңүл буруп туруңуз. Кадим үчкө бөлүнөт. Эски, эзелки деген нерсе үчкө бөлүнөт. Кыйдам заты болот, затынан эзелки. Эч ким алдын озуп чыга албаган, бул Аллахка гана иштетилет. Абсолюттук турдо жалпы эч качан мындай башаты билинбеген эзелки түбөлүктүү зат, уну заты түбөлүктүү деп айтат, эзелки деп. Бул Аллах таалага гана иштетилет. Кыдам заты бар экен. Кийин сабактан кийин барып жазыш керек муну схемалап. Биздин угармандар дагы жакшы түшүнүш керек. Экинчи, бүт араб тилин издеп келгенде экинчи кыдам эмне экен? Кыдам науи, яни кыдам ал-идафи. Науи дегени кыдам ал-идафи, салыштырмалуу түрдө эски. Мисалы, кээ бир таксырларыбыз Египетке качан келди? 2009 келди окуганга. А мен 2011 келдим үйлөнүп, мисалы, Египетке. Мен 2011 келсем, кээ бир агаларыбыз 2009 келди. Демек, бу киши акдаму минни. Мага караганда 2 жыл алдын келди, демек мага караганда бу киши эски деп айтылат. Салыштырмалуу.
сравнительное понятие деп коет, салыштырмалуу түшүнүктөр. Кара, ак, жакшы, жаман деген сыяктуу. Демек ушундай. Үчүнчү бул кыдам эмнекен? Идофи, салыштырмалуу. Ата алдын болот, бала кийин болот дегендей. Үчүнчү ал-кыдам ал-урфи деп коюңуз. Үчүнчүсү эмнекен? Ал-кыдам ал-урфи. Үрп адатта кайсыл эски деп аталат, кайсыл жаңы деп аталат. Фыкых китептерде келет, шариатта. Бирөө минтип айтса, мен эч качан жаңы балык жебеймин деп античсе, ошол балыкка 6 ай өтмөйүнчө ал жаңы деп аталынат. Жаңы балык жебеймин деп туруп балык жеп кое отурган болсо, 6 айга чейин сакталган балыктардан эмне болот экен? Ал анты бузулуп калат. Жеп койду да анткени. 6 айдан өткөнүн жесе, чындап эле жаңы балыктан ал эски балык өтөт. Бул ошол үрп адатка, адамдардын ой жүгүрүсүнө ташталына турган жалпы маселе дейт. Демек бул жерде кодимун кайсынысынан экен Аллах Таала? Кодимун затан. Анткени берки экөө бар го, идофи, салыштырмалуу жана булар жаратылган эле мааниде. Мен 2011 келдим Египетке, Асакең 2009 келди. Бирок бул киши баары бир 2009 келип атат, ага чейин башбар болуп атпайбы деген сөз, ага чейин бирөөлөр да келген. Аллах Таала кодимун затан деңиз, билептидаин. Билептида деген ошо кыдамы затиге ишарат кылып атат. Аллах Таала башаты жок, эзелки жана түбөлүктүү зат. Башталышынын заманы жок. Мен 90-жылкы, бул киши 85, сиз мисалы деп коелу 95, мисалы 94, 95. Ар бирибиздин башатыбыз бар, Алланыкы жок. Уландысы даимун билентигаин, Аллах Таала даим түбөлүк калуучу, бирок бүтүп калуу дагы чеги жок. Ва ябqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kullu shay'in halikun illa wajh. Аллах Таала түбөлүк калуучу зат. Ла яфна, жазыңыз, ла яхлаку. Бекем деп атат. Эч качан жок болуп кетпейт. Ва ла ябиду ва ла язулу. Сүрүлүп дагы жок болуп кетпейт. Аллах кандай эзелки зат болсо, ошондой эле түбөлүктүү зат. Жок болуп кетпейт. Алланын заты эч качан жок болуп кетпейт. Анткени Аллах Таала түрүү зат. Куранда Аллах Таала айтат: "Фатаваккал алал хайй аллади ла ямут", эч качан өлбөгөн түбөлүктүү зат Аллах Таалага тобокел кыл деп. "Ва ла якуну илля ма юриду". Бул ааламда бардыгыбыз кайсыл ааламда болбойлу Алланын мүлкүндөбүз. Бул ааламда, жалган ааламда, кабыр жашоосу барзакта дагы, акырет чыныгы түбөлүк жашоодо дагы. Буга чейинки ал-мисак урухтардын ааламында. Бардыгыбыз кайсыл ааламда болсок дагы, этап ааламдын бөлүгүндө болбосок дагы, болбойлу Алланын мүлкүндөбүз. Алланын мүлкүндө Аллах каалаган нерсе гана болот. Анткени ал жаратуучу. Аллах каалаган нерсе гана болот. Бул деген сөз эмне деген сөз? Сөздүн түбүндө сөз бар акыйдада туугандар. Түшүндүрмөсүн айта кетейин. Аллах каалаган нерсе болбойт. Аллах каалаган нерсенин баардыгы болот. Бирок Аллах каалады, каалап жаратты деген сөз, ошону буйурду деген сөз эмес. Ошону жакшы көрөт деген сөз эмес. Мисалы, Абу Бакр радиаллаху таала анху, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оң колу, биринчи халифаны. Аллах Таала кааладыбы? Каалады, жаратты. Аллах Тааланын иманын, Абу Бакр радиаллаху анхунун иманын Аллах Таала кааладыбы? Каалады. Иманга буйурдубу туугандар? Иманды болгула деп жалпы адамзатка буйурдубу? Буйурду. Имандан Аллах ыраазы болобу? Наам. Аллах Таала имандан ыраазы болот. Бул деген сөз бейиши менен сыйлайт, ыраазычылыгын билет. Мунун тетирисинче Абу Лахаб Куранда келген. Таббат яда аби лахабин ва таб. Аллах Таала Абу Лахабты бул ааламга кааладыбы туугандар, каалабадыбы? Жооп бериңиздер. Каалады. Анткени каалаган нерсе сөзсүз болот, каалаган нерсе болбойт. Иннама амруху иза арада шай'ан якулу лаху кун фаякун. Каалаган нерсеси болот. Абу Лахабтын капыр болуусун, дин душманы болуусун Аллах кааладыбы? Каалады. Каалабаса, Аллах Тааланын капыр болуусун каалабаса, ал өзүнө өзү капыр болуп аткан жок. Анткени Аллахтан алсыз кылып койбойбу анда. Бирок Аллах Таала ошону буйурдубу? Капыр бол деп буйурдубу? Буйурган жок. Ошону куфрлыгынан Аллах ыраазыбы? Ыраазы эмес. Инналлаха ла ярда ли ибадихил куфр, пенделерине капыр. Демек Аллах Таала Абу Лахабка тандоо бергенби? Тандоо берген. Ал демек Аллах Таала ага капыр каалады деген сөздүн мааниси болот. Ага тандоону берген, ал тандоону туура эмес тандады. Туура эмес тандасын Аллах Таала тагдырды алдын ала дайындап койгон. Абу Лахабка тандоо берилет, ал тандоосу пайгамбарыбыз акылга салсаңыз эң биринчи иман келтирүүчү адам, бирок тандоосу жүрөгү жаман болгон себептен, табияты жаман болгон себептен ал тандоосун туура эмес колдонду. Аллах Таала алдын ала билет, бул пенде
тандоосун, ага берилген тандоону ыктыярды туура эмес тандайт деп алдын ала сыпаттап мүнөздөп жазылган, мына ошол тагдыр болот. Бардык нерсени Аллах Таала каалаган. Жамандын, жакшынын бардыгын Аллах жараткан. Жакшыны гана Аллах жаратып, жаманды шайтан жаратты деген сөз жок. Шайтан бир нерсени жаратууга эмес, теменедей нерсени, кичинекей. Өзү жаратылган, ал өзү алсыз нерсе. Бирок эмнеге анда шайтан күчтүү болуп адамдарды азгырып атат? Адамдар гапилетте калып зикир кылбаган себептен. Алла менен болбогон себептен. Демек, могул жердеги вала якун илля ма юрид түшүндүңүздөрбү? Бул сабакта, бул экинчи китепте кененирээк токтолдук. Ла таблугухул авхаму. Алла Тааланы авхам деген баягындай. Хаважис деп жазыңыз. Ал хаважис. Адамды ар түркүн, адамдын хаважис деп жазасыз. Ар түркүн ойлору Алла Тааланы ойлоп жетпейт деген сөз. Вала тудрикухул афхам. Афхам. Аллах Тааларга түшүнүктүн өзү дагы жетпейт. Заты кандай, сыпаты кандай толук изилдеп жете албайт адам. Вала юшбихухул анаму. Анаму деген жазыңыз. Аннасу деп. Ал-халқу деп. Экөө тең. Жалпы жаратылган калайык калк Аллага окшобойт, өзгөчө адамдар дагы Алла Таалага окшобойт. Аллах Таала дагы адамдарга окшобойт. Ал жаратуучу. Анткени бир эле нерседе окшоштук жаралса, ал бардык нерседеги окшоштукту алып келет, түбү жаратылыш менен бүтүп калат, ал жаратылган жан болуп калат. Кудайым андан сактасын. Бирде окуйбуз ылдый жакта аял окуулу дейт. Алла Тааланын адамдын акылы менен дагы, ой санаасы менен дагы, пикир менен дагы салыштырып болбойт, түшүнбөйт. Факуллу ма тухийла, жазыңыз тусуира фил окул. Адамдын акылында, зээнинде чийилинген сүрөттөр дейт. Ва тусуира минал маани, жана маанилердин сүрөт чийилет го. Фаллаху субханаху би хилафихи, Аллах Таалага тетири дейт. Адамдын өзү да жаратылган, адамдын ою дагы жаратылган. Ойго келген нерсенин ар бири жаратылган. Аллах Таала адамга да окшобойт, адамдын оюна да, кыялына да окшобойт. Балким Аллах Таала бизди өзү канчалык таанытса, ошол өлчөмдө эч бир нерсеге окшотпостон жаратуучу кудуреттүү катары ыйман келтиребиз болду. Туурабы? Валиллахил масалул а'ла. Аллах Таалага эч нерсени мисал кылып чагылдыра албайбыз. Бүгүнкү күндө мына көпчүлүгүбүз үй бүлөлүүбүз. Үй бүлөлүү адамдар билет. Аялдар бири-бирине окшош кийим кийип калса, кадимкидей кыялдар кармак болот го. Туурабы, туура эмеспи жашоодо? Башкача уникалдуу өзүнчө шариат кылайык, бирок кийим кийүүнү каалайт да. Бирөө окшоп калса, эркектерде андай маселе жок. Эркектер одур-бодур келет, бирок аялдар табиятында бирөөгө окшоп кийинип калса, кичине эмес, бир аз кыжалат болуп калыш мүмкүнчүлүгү бар окшойт. Жаратуучу Алла Таала эч бир пенделердин окшобойт. Бир сыпатында, бир чаңчалык жеринде да окшобойт. Бир жеринде окшотуу деген сөз ар жагы да окшошуп кетет деген сөз. Ошон үчүн адам оюн дагы тизгиндеш керек, пикирин да тизгиндеш керек, акылын да тизгиндеш керек. Эмне үчүн? Суроо. Адамдын ою, пикири, акылы, ой санасы чектелгенби же чеги жокпу адамдын оюнда, акылында? Көп нерсени ойлонот, бирок баары бир чеги бар да, чеги бүтөт да. Чектүү нерсе чексиз нерсени кантип анан сүрөттөй биле алсын? Алла Таала жаратканды айтпайлы, бейиштеги неемат жакшылыктарды биз азыр элестете алабызбы? Акылыбызга кире алабы? Жаратылган махлук бейиштеги неемат күтүп турган жакшылыктарды биз элестете албайбыз, туурабы? Аллах Таала айткан, аны акылга салып, ойго салып, убара болуп, кыжаалат болбогула, бейишке киргизе турган, Алла ырайым менен киргизет албетте, бейишке жетелеп алып бара турган амалдарды аткаргыла деген да. Туурабы? Кийинки маселе Аллах Тааланын сыпаттары кетип атат туугандар. Этибар калчу нерсе, бул китепте сыпаттардын бөлүнүүсүн айтпайын, аны 3-чү акыйдада китепте окуйбуз. Сыфату салбия деп коет. Алла Тааланы сыфат танзихия деген сөз. Ар кыл кемчиликтерден арулап тазалайт. Ал кодим ошого кирет. Ал бақи ошого кирет. Мисалы. Ал мухалафату лил хавадис ошого кирет. Бирок бул жерде биз азыр хайюн дегени сыфатул маани, ай хакыйкия, затия, вужудия болот. Алла чындап сыпаттала турган сыпаттар шариятта да келген, акылда да муну кайтара албайт. Хайюн, Аллах Таала тирүү зат. Башка бардык сыпаттар менен сыпатталуу үчүн бул шарт. Ла ямут, эч качан өлбөйт. Неге ла ямут деп кошуп атат? Сиз менен биз деле тирүүбүз, бирок биздин бүтө турган чегибиз бар да. Аллах кайра жаратат. Кайюмун деген ал-кыяму бин нафс эки мааниде болот. Ла яхтаджи илал махал, Аллах Таала бир орунга муктаж эмес. Аршта отургузуп жаратылган макулукка таандык кылбайбыз. Анан илим окубаган адамдар, аалымдарды бир экөөлөрдөн угуп келип алып, чоң аалымдарды. Мен өзүмдү максат кылган жокмун.
Неге мындай? Аллах Тааланы элестетүү үчүн сөзсүз аршты элестетип, антип Аллах Тааланы аршта дебегендер ката деп эметпесин. Түшүнүктүүбү туугандар? Антип асылып отурбасын туугандар. Бул акыйданы терең окуса, ынсап менен окусага түшүнөт. Алланын, кайталап айтам, Алланын бардыгын, бирдигин, кудуреттүүлүгүн эч бир мекенге жайга таандык кылбастан туруп түшүнөбүз. Эмне үчүн? Куран менен сүйлөйбүз, хадис менен гана сүйлөйбүз. Куранда эң биринчи аятта Фатихада Алхамдулиллахи Роббил Аламин, ааламдардын эгеси деп атат. Арш канчалык чоң макулук болбосун, ал бир ааламдын бөлүгү, Аллах арштын дагы эгеси болот. Эгеси, ага муктаждык болбойт. Инналлаха лаганиюн анил аламин, Аллах Таала ааламдарга муктаж эмес деп атат. Аллах Таала аршка да, арштан бөлөгүнө да муктаж эмес. Ал жердеги истава деген сөз ал муташабихат. Биз өттүк туура математика, Куранда келгендей, хадисте келгендей, муташабихат сырткы мааниси жанагындай нерселерди сунуштап келе турган болсо, аны эмне кылат элек? Өкүмдар аяттарга, өкүмдар хадистерге алып барып түшүнөбүз. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Лейса камислиги шей, Аллах Тааланы эч нерсеге окшотпойбуз. Аллах Таала эч бир нерсеге окшобойт. Адам бир нерсеге отурат, окшойт. Аллах Тааландай нерсеге муктаж эмес. Муктаж эмес. Кайюмун деген Аллах Таала эч бир жайга муктаж эмес. Экинчиден, ла яхтаджи лил мухассис, Аллах Тааланы бирөө жараткан эмес. Кайюм деген эмне деген сөз? Эч нерсеге муктаж эмес деп түшүнөсүз. Кайюмдун мааниси ас-самадия мааниси бар. Ла янам, эч качан уктабайт. Самиун, угуучу зат, угуучун кулакка муктаж эмес. Басирун, көрүүчү зат, көрүүчүн көзгө муктаж эмес. Мутакаллимун, Аллах сүйлөйт, бикаламин, бирок азали, ай кадимин, эзелки сөз менен сүйлөйт. Аллахтын сөзүнүн башталыш аягы заман таасир этпейт. Ал анткени Аллах заты кандай болсо, сыпат ошондой болот. Биз макулуктар алсызбыз, биз сүйлөө үчүн тилге муктажбыз. Тил эле бардыгы сүйлөй бербейт. Ошол тилдин ичинде сүйлөөдөн тыйбай турган себеп болбош керек. Тил болуп туруп, тилден сүйлөөдөн тыя турган бөгөт болсо, анда да сүйлөй албай калабыз. Каимун, ошо Аллах Тааланын сүйлөө сыфат бизати өзүнүн затында турат. Алланын ар бир сыфаттары тaqуmu bizati, Алланын затына барып турат. Муназзахун анил хуруфи, Алланын сөзү сыфат болуп атат тамгалардан, вал асвати, үндөрдөн таза. Анткени тамга менен үнгө ким муктаж? Айтыңыздарчы? Биз муктажбыз. Аллах Таала эч бир нерсеге муктаж эмес. Эмнеге? Куранда эмне деп атат? Мунун бардыгын өкүмдар аят менен чечебиз. Аллаху самад. Аллаху самад. Ким буга каршы далил таба алат? Таба албайт. Алла сөзгө да сүйлөө үчүн, үнгө да, тамгага да муктаж эмес. Неге? Аллах Таала самад. Самад, эч нерсеге муктаж эмес. Башка сага муктаж. Ла тахвихи, ла ташмалуху ал-джихату. Жазыңыз ас-ситту деп. Алты тарап Алла Тааланы камтып албайт. Алдыңкы тараптан дагы, арткы тараптан да, оң тараптан, сол тараптан, үстү алдыңкы тараптан Алланын тарабы болбойт. Анткени тарап жаратылган заттыкы болот. Лам ялид, бирөөнү төрөткөн эмес, ал бирөөнүн атасы же энеси эмес Алла Таала. Валам юлат, өзү да төрөлгөн эмес, бирөөнүн баласы же кызы эмес, Кудай сактасын. Кимдеги ушундай этикат келсе, ал ошондой динден чыгып кетет. Валам якуллаху куфуан назирун ахад, Алланын эч кандай теңдеши жок. Азалиюс сифат, Алла Таала кадимус сифат, эзелдеден сыфаты бар. Азыркы китептерде айырмасын айтпайм, чоң китептерде окуйбуз. Ал-фарк байнал азали вал кидами. Экөөнүн айырмасын. Азали аам жалпылай болуп калат, кадим ахас болуп калат. Азали кандайча жалпылай болуп калат. Мурда жок болуп кийин жаратылган инсандарды да камтып алат. Мурдатан бар болуп келген Алла Тааланы да камтып алат. Азали ушул. Лахул асмаул хусна, Аллах Тааланын чырайлуу деп которулбайт, эми Алла Тааланын асмаул хусна, мындайча айтканда, өзүнө жараша улуу аттары бар. Чеги жок, 99га чектебейсиз. Асмауллахул хусна, Аллах Тааланын улуу кудуретине ылайык аттары бир хадисте келген, ал 99. Пайгамбарыбыз саллаллаху башка бир сөздөрүндө Риваятул Бухари үстүндө келгендей, мен билген да, билбеген да аттарың менен сураймын дегендей, 99дан да бөлөк аттары бар. Болгону 99 атыны ким жаттап амал кылса, бейишке кирүү мүмкүнчүлүгү бар. Юсаббиху лаху ма фис самавати саб'a, лаху ма турбай ва ман аллати деңиз. Алла Таала үчүн 7 кабат асмандагы жаратылгандын бардыгы тасбих айтып арулап турат. Юсаббих деген жазыңыз. Юназзиху,
ар кыл кемчиликтерден арулап, даңктап, мактап турат. Не деп турат? Периштелер, жаратылган жандыктар, Аллахым, сенин балаң жок, Аллахым, сенин ата-энең жок, Аллахым, сенин кемчилигиң жок деп, ошол таспихтарды айтып турат. Вал арадина саб'a 7 кабат жердеги жайгашкан жаратылган жаныбарлардын бардыгы. Ва ман фихин жана асман менен жердин ортосундагылардын бардыгы. Куранда Аллах Таала айткан Исра сүрөсүнүн 44-аятында ва ин мин шейин илля юсаббиху бихамдих, кайсыл нерсе болбосун бардыгы ва ин мин шейин деген жаратылган нерседен киная болуп атат. Кинаятын анил халк, ар бир жаратылган жандык Аллах Тааланын өз тилинде мактап турат. Бизге кулакка, көзгө парда тартылган, эгерде биз жалбырактардын, дарак таштардын да Алланы мактоосун уксак, анда бул жерде иман, анда мусулман, мусулман жана мусулман эмес деген түшүнүк болбойт. Бардыгын уккандан кийин күбөлүк келтирмек. Бирок Аллах Таалага бул дүйнө сыноо дүйнөсү болгондон кийин, сыноо дүйнөсүндө өз ыктыяры менен Кудай топук берип тандаган гана иман этип баргандар. Биз могул аяттын тафсирин азыр тафсирлерден окуйбуз. Бисмилlah. Бул Исра сүрөсү экен, Тафсир Абу Саудты алабыз. Тафсир Абу Сауд Исра сүрөсү кайсы эмеде келет, туугандар? Арт жактарында келеби? Кайсы сүрөлөрдүн ортосунда келет? Бисмилlah. Ошо томдорун карап бериңиздер. Менин колумда кичине эметип калыптыр бир аз. Ысыр ошондо экен. Машалла, ачып эле таап койдуңузбу? Бисмилlah. Кыргыздын жармасынан болсо акырын куюп толтуруп коюңуздар. Сабактын алкагында жармадан ичип отуралы. Бисмилlah. Исра сүрөсүнүн канчанчы аяты бул? Маанисин билип турабыз, бирок сабакта тафсир пайдаланабыз. Тафсир Абу Сауд. Ханафи мазхабта этибарга алынган чоң китеп бул. Bismillahirrahmanirrahim. 44-nji Исра сүрөсүнүн аяты толук окуй турган болсок, Тусаббиху лаху ас-самавату as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Аллах Тааланы асмандар дагы, жерлер дагы, ал экөөнүн ортосундагы баардык нерселер кемчиликтерден арулап, таспих айтып, даңктап турат. Ва ин мин шейин илля юсаббиху бихамдих. Ар бир тирүү жандык Аллах Тааланы арулап турат. Валакин ла тафкахуна тасбихахум, силер алардын тилин түшүнбөйсүңөр. Иннаху кана халиман гуфур. Аллах Таала мээримдүү, күнөөлөрдү кечирүүчү зат деп атат. Бизге керек ва ин мин шейин деген сөз. Ва ин мин шейин мына Аллама Абу Сауд рахимахуллах айтып атат. Ва ин мин шейин минал ашияи, ар бир жаратылган нерсе дейт. Имам Абу Сауд рахимахуллах иршадул акыл салим ила масал китабул каримде айтып атат. Хайванан кана, мейлал жануар болсун дейт. Жануарлар аламы жалпы. Ау набатан же өсүмдүктөр аламы болсун. Не деген өсүмдүктүн түрлөрү бар азыр? Ау жамадан же канча жансыз нерселер. Жансыз ал биздин акылыбызда. Аллах Таала барын жаратканда, тоо таш булардын ар бири деп атат. Илля юсаббиху мультабисан бихамдихи. Яны Аллах Тааланы мактап, анан даңктап, арулап турат деген сөз. Ай юназзиху таала билисанил хал. Билисанил хал дегенде көңүл буруңуз, инсандарды лисанил мақал дейт. Сүйлөө сөзү менен. Аларды жагдайдын тили менен дейт. Жагдай бар го, мисалы, бир кыргыз тилинде дагы көркөм сөз өнөрү бар го. Бир араптардын акыны, мен могу лисанул хал менен лисанул мақал түшүндүрүү үчүн эскере кетейин. Араптардын бир акыны шунчалык жакырчылык болуп көрбөгөн, каатчылык, жутчулук заманына туш келип, анан падышасына барып даттанып, падышасы акындыкты сыйлаган адам болот. Мен кедеймин, мен шунчалык кыйналып атам, мага тамак аш бөлүп бериңизчи казынаңыздан деп айтыштан уялып, падышам менин үйүмдөгү чычкандар дагы таяк таянып басып калды деп айтат да. Мен азыр кыргызчасын эле айтып атам, араб жырларын айтпай эле коеюн, убакыт кетип калат. Дегенде берки адам түшүнүп, желдеттерине буйруп, казынадан каалашынча азык түлүктөрдү бөлүп бергиле дейт. Бул дегени кандай?
Үйдө тамак аш болсо да чычкан уялап жүгүрөт экен да, чычканы семиз болуп. Чычканы да таяк таянып басып калды деген сөз бизге дагы эмес, бала бакырабызга, малга эмес, тиги үйдүн булуң бурчуңундагы ийининде жашап аткан чычкандар да арыкта өлмөй болду, кырылып дегенди айткысы келип атат. Мындай сөзгө баса белгилепчи. Ошону лисанул хал дейт. Чычканны таяк баскан таяк басып берчи мага дегендей эмес. Ал ошол жагдайдын тили менен айтып атат дейт да. Бул жерде ошол сыңары жагдайдын тили менен айтып атат деген сөз. Алла Тааланы аруулап тазалайт. Эмнеден туугандар? Көңүл буруңуз мына. Аллама Абу Сауд рахимахуллахтын тафсиринен алып атабыз туугандар. Аллама Абу Сауд рахимахуллах тафсиринен бул киши 982 кайтыш болгон, жаттайбыз, 10-кылым аалымы. Не деп атат? Эң керектүү жерин караңыз. Амма ла ялиqu bi zatihil aqdas. Алланын кудуреттүү затына ылайыксыз келген, туура келбеген, төп келбеген терс маанилерден, кемчилик, айыптардан тазалап турат. 1. Min lavazimil imkan. Аллахтын жаратылган экендиги сыяктуу туура эмес маанини. Аллах биз сыяктуу мүмкүн нерсесинде. Wala wahiqil hudus. Жаратылганга далалат кылган маанилерден дейт. Асманга же аршта дедиртип, же жерге түшөт деп, мунун бардыгы лавахиқул худус. Жаратылган нерселердин белгиси, лавазимул имкан, мүмкүн болгон нерселердин белгиси, туурабы? Из ма мин маужудин, анткени ар бир жаратылган нерсе, көңүл буруңуз, илла ва хува би имканихи худусихи, өзүнүн мүмкүн жана жаратылгандыгы менен ядуллу далалатан вадихатан, далалат кылып турат ачык түрдө дейт. Ала анна лаху сониан, жаратуучу бар экендигин. Алиман, ал жаратуучу ушунчалык бардыгын билип турат. Кадиран, кудуреттүү экендигин, хакиман, даанышман экендигин, важибан ли затихи, эч нерсеге муктаж эмес экендиги. Кат'ан лисесел эмнеге? Анткени бүт бул ааламдын учуру жок аалам түбү бир гана жаратуучуга барып такалат, болбосо ал сепичке айланып жүрө берет. Кимди мунун бул жаратты, муну бул жаратты да, ал акылсыздык да. Мисалы могул жерде бизде эфирдегилер билбейт, оң жакта китапкана турат, артында 2 китапкана турат, сол жакта 2 китапкана турат. Жакында алдыдагы тарапка да 2 китапкана коюлат. Демек бөлмөнүн бардыгы эле китапкана да. Бул китапкананы ким жасады? Диги жасады. Аны ким жасады? Бул жасады. Бир жасоочу устага келип такалыш керек да. Эгерде китапкананы мындай жасап аткан адам бир эме боло турган болсо, айтор ээсине барып такалса, бул аалам кантип ээси жок жаратылат. Түшүнүктүүбү туугандар? Демек, Тафсир Абу Сауд рахимахуллахтын 5-томунан пайдаландык. Кеттик. Бисмилlah. Нахмадуху ала ни'амихи al-mutaradifat. Mutaradifat жазыңыз. Al-mutatabi'at. Mutatabi'at. Артартынан үзүлбөй келген Алланын неаматтары үчүн мактоо билдиребиз. Мактоо шүгүрлөрүбүздү айтабыз. Mutatabi'at al-mustamirrot. Үзүлбөй, токтобой келген неамат жакшылыктар үчүн. Туугандар, Алланын жакшылыгы бир көзүрмем эмес, андан да аз убакыт токтобойт пенде баласынан. Токтоосуз, үзгүлтүксүз келип турат, жаап турат пендеге. Фа иннаху Аллах таала халикун, жаратуучу била хажат, эч нерсеге муктаж эмес. Инсан эмне үчүн инсан жаратат эмес, инсан Аллах берген мүмкүнчүлүк менен ойлоп табат. Туурабы? Ошол инсан муктаждык үчүн да. Аллах тааландай эмес. Алланы пендеге окшотпойбуз. Разикун, Аллах таала рызкы берүүчү била кульфатин, жазыңыз машаккатын. Эч бир машакатсыз эле рызкы берет. Адам үй бүлөсүн багуу үчүн канча кыйналыш керек, туурабы? Канча кыйналыш керек үй бүлөсүн адал оокат менен багыш үчүн. Мумитун, Аллах таала өлтүрүүчү била махафатин, эч кимден коркпостон туруп. Өзүнүн кудаймын деген фараондан да коркпойт. Ошон үчүн мен деген текеберлердин бели өлүм келгенде сынат, туугандар. Өлүм дестеп арыдан бери астейдил, жөнөкөй, жупуну, кичпейил болгонго жетпейт. Баисун била машаккатын, баисун, Аллах тирилтүүчү, баас. Өлгөндөн кийин бардыгын тирилтүүчү, эч бир кыйынчылыксыз эле. Эч бир кыйынчылыксыз. Жоктон бар кылган Аллах таала кайра бардан жарата албайбы? Ма зала би сифатихи кадиман, Аллах таала эзелтеден эле сыпаттары менен эзелки зат болгон, кабла халкы, ааламды жаратуудан алдын эле. Лам яздат, жазыңыз лам ятагайяр деп. Бул ааламды жаратуудан алдын эле эзелки зат, жаратуучу зат болгон, лам яздат лам ятагайяр сифатан лам такун кабла халкихим, жазыңыз кабланы ба'да халкихим деп. Аллах таала пенделерди жаратуудан алдын жок сыпаты жараткандан кийин өзгөрүп бар болуп калган жок дейт. Аллах эч бир нерсени салыштыра албайбыз, туугандар. Кыргызстандан Египетке келип окуганга чейин балким кээ бир сабактарды билбейт элеңиз. Келип, билип, сиздин илимиңиз өзгөрүп атат Египетке келип. Аллах таала андай эмес.
ааламды жаратуудан алдын бир сыпаты жетишсизи жок болуп, жараткандайын жаңы бир сыпат десек өзгөргөн болот. А өзгөрүүчү зат эмне боло албайт? Ал жаратуучу боло албайт. А түгүл жанагындай мойнуна жоопкерчилик илинген адам тез эле өзгөрө берсе ал дагы боло албайт. Адам үй бүлөнүн башчысы элестетиңиз. Үй бүлөнүн башчысы тез эле чечимдер өзгөрүп, тез эле ар кайсы нерсени кабыл ала берсе үй бүлөсү деле тачап кетпейби? Бир туруктуулук болобу деп мисалычы аялы баласы деле айтышы мүмкүн да. Аллах Таалада өзгөрүү мүмкүн эмес. Өзгөргөн ал жаратылган затка тиешелүү. Ким өзгөрүп атса, ал жаратылгандын белгиси. Фаху Аллах Таала Роббун жаратуучу вала марбубун. Яни жаратылган зат жоктур эле. Мурдатан эле Аллах Таала бул сыпаттар менен сыпатталат эле. Эзелки сыпаттар да. Алланын зат эзелки, бул жерден шуну эстеңиз. Алланын сыфат эзелки, Алланын афалдары да, жаратканы да мурдатан болгон. Мурдатан Аллах жаратуучу деп сыпатталган. Жаралынган биз убактысында жаралындык, бирок бизди жараткандан кийин гана жаратуучу деп аталган эмес да. Сыфатул фи'лия, таквинияны айтып атат. Халикун вала махлукун вала махлукун негиз шумаларды аракетин коюп кетиңизчи. Фаху роббун вала марбуба. Халикун вала махлука. Мухин Аллах Таала тирилтүүчү, түбөлүк жашоо үчүн, мумитин өлтүрүүчү. Qoblal ihya'i wal imatati, ihya менен имата бул жаратылган берки Алланын эки сыфаты, сыфатул фи'лия, таквин сыфатына келип такалат. Алла бир нерсени кааласа, болду, Аллах Таала бир нерсени кааласа, ошо таквин сыфаты менен болот да. Демек, тирилтүү жаратуудан алдын эле Аллах Таала тирилтүүчү, адамдардын жанын алуучу, өлтүрүүчү деп эле Аллах Таала сыпатталат. Залик эмне үчүн мунун себеби бар? Неге Аллах Таала ааламды жаратуудан алдын эле жаратуучу деп аталат эле? Бианнаху ала кулли шейин кадир. Көрдүңүз, кудретине такап атат. Анткени Аллах Таала кудреттүү зат. Алланын сыфатул мааниде, сыфа хакикия, вужудия, затияда Аллах жаратуучу, халик. Аллах Таала кудреттүү, анан Аллах Таала мукаввин, жоктон бар кылуучу. Ва куллу шейин илейхи факирун. Бардык нерсе, факирун жазыңыз, мухтажун деп Аллах Таалага муктаж болот.